Чоң рахмат. Бұл жерде Азербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан ушул мамлекеттер биргелешип фонд түзүп атат, инвестициялык фонд. Бардығын үлүшү бирдей болот экен. Ооба, бирдей болот. Баягы кыргызда бир сөз бар да, алыбек алына жараша деп. Мен эми өзүбүздүн мамлекетти баягындай алакандай, чакан мамлекет деп айткым келбейт. Биз алакандай мамлекет эмеспиз. Бирок биз толук мамлекетпиз, деңизге жолубуз жок. Өзбектердикиндей мисалы кен байлыгыбыз, Азербайжандыкындай нефтибиз жок. Түркия болсо дүйнөдөгү бир 11-12 экономиканын бири. Мисалы биздин ВВП 10 миллиардка жетпейт. Туурабы? Азербайжандыкы бир 55 миллиард, бизден бир 5,5 эсе көбүрөөк. Өзбектердики бир 70 миллиард, казактардыкы бир 150 миллиардка барат. Анан ошолор менен бирге жанагы тигилерге теңелип бутун сындырган өрдүк окшоп калбайбызбы? Ар биринин өзүнүн кирешесине, калкына, потенциалына жараша эле кылсаңар кандай болот эле? Рахмат. Бул боюнча бизде дагы эсептөөлөр жүргөн. Анан финанс министрлиги белгилеп кеткендей, бул бюджеттен каралып, такталып, ошондой чечим кабыл алынган. Мейлем, теңди теңирим сүйүп тур деп кое берели. Анан ушунча элдин арасында жан баштап жатсаң сонунда деген ырды бир эле кыргыздар чыгарган да. Азыр түзүлгөнү бул башка, бирок бизге кандай пайда келет? Бул жакта мен азыр карап чыктым тексттерди. Мындай эки мамлекет биригип бир долбоор сунуштаса, ошонун шансы көбүрөөк экен, туурабы? Анан мисалы билесиздер, өзбек туугандар абдан эмгекчил келет, аябай мындай чапчаң иштешет да. Мисалы инвестор, биз жака келген инвесторлор бул жактан такыр орун таппай калса, аякка барганда бир күндө маселесин чечип алышат экен. Алар эми батыраак проектлерди чыгарып, батыраак сунуштарды киргизип, каражаттарды тигилер пайдаланып кетпейби? Силердин даял проектиңер барбы? Мисалы ушул фонд түзүлдү. Мисалы барбы? Дароо эле мындай проектибиз бар, ошого биз акча тарталы деп атабыз деп. Жанан баралы көрөлү деп отурасыңарбы? Бүгүнкү күндө ошол күнгө чейин чоң маселе болгон даяр проекттер даярдоо боюнча. Ошондуктан биздин алдыбызда атайын долбоорлорду даярдоо институту түзүлгөн. Ашал жака атайын долбоорлорду иштеп чыгуучу команда отурат. Алар азыр баардык региондон чогултуп, идентификациялап, баарын бөлүп чыгып, ар бир ушул фондторго сунуштачу проекттер болот. Эсилемесем, эске дополнительно берип коеюн, кайсыл фондко кандайларды сунуштайбыз деп даярдаган. Ушул жагынан чапчаң кыймылдасаңыздар, эми 500 миллион көп деле акча эмес. Анан долбоору даярлар, байланышы жакшылар экиден биригип туруп алып кетсе, биз жөн гана үлүшүбүздү кошуп, бирок пайда көрбөй калбайлы деген бир маселе. Буга аябай аяр караңыздар. Анткени 70 миллион Кыргызстан үчүн бул өтө эле чоң акча. Көрүп атасыз азыр карыз кандай болуп атат. Ушул жагынан неметиңиздер, анан жанагы бир атайын структура түзүп атабыз десем, бул деле кошумча акча да. Канча адамдан турат ошол кошумча институт? Долбоор даярдоочу институт. Бул жанагы социалдык фонд социального партнерства деген бар эле. Ошол ковид убагында социалдык жактан финансировать этип келген, ошолордун основной суммасын азыр ошо инвестицияга кетирели, ошо проекттер даярдайлы деп, ошол бюджеттен каралган жана өздөрүнүн депозиттик счетторунан түзүлгөн акчадан түзүлчү деме да. Анын источниги бардыгы чечилген. Где-то 10го жакын киши отуруп азыр иштеп чыгат. 10го жакын киши. Эми адам көбөйгөндө иш азайчу эле. Аны кыргыз айтып коет билесиз, жанагы көп суур ийин казбайт деп. Эми институт түзүлүп атыптыр, эми иштеп берсин. Эми түрк дүйнөсүнүн ар кандай кызматташчысына ортодогу көпүрөгө биз макулбуз, бирок ушул нерселерди эске алып койсоңуздар болмок. Эми бизде штаб квартирасы болсо абдан жакшы болмок. Анткени кайсыл жерде жайгашса ошолордун мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот, пайдаланганга, потенциалын колдонгонго. Чыңгыз мырза дагы мурдагы министр катары муну жакшы билет болуш керек, ошон үчүн суроону берди. Негизи колдойбуз, бирок ушул жактарын эске алсаңар болмок, дагы деле мүмкүн болсо эске алып коюңуздар. Эми бул ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк берет. Азыр Азербайжан менен биздин алакаларыбыз жылдан жылга күчөп баратат. Бул экономикалык жактан, саясий жактан, маданий гуманитардык жактан да күчөп баратат. Муну колдош керек, анткени биздин ишкерлер бул жактан продукцияларын алып барып сатсын, ал жактан продукцияларды алып келсин. Бул аябай маанилүү. Анан бир суроо, Баку, Бишкек түз каттамы барбы, жокпу? Бүгүнкү күндө бар. Бар, экинчи суроо, өткөн жылдын 29 декабрында Кыргызстандын Азербайжандагы соода үйү түзүлгөн болчу да. Ошол кандай иштеп атат? Торговый дом. Албайын, сизге тактап маалымат берип койсом, уруксат берсеңиз. Неметип коюңуз, анткени ачылганы бул эчтеке эмес ба? Туулганы эмес, турганына сүйүндөйт эмеспи?
ачылып эле андан кийин чиновниктерди жиберебиз, галстук тагынып, кычырап костюм кийип, бирок кылган ишинен дайын жоктор да көп болуп атпайбы? Ушуну бир анализдеп туруп, мага маалымат берсеңиз, анан бул жака келгенде балким ошол кызматкерлерди алып келсеңиз, мен уккум келип атат. Анткени Азербайжан менимче перспективабыз абдан чоң да кызматташуудагы. Чоң рахмат.